Саламатсыздарбы? Санарип Кампа платформасына өзүңүздөрдүн жеке файлдарыңыздарды жана көнүгүүлөрдү кантип жүктөсө болот. Санарип Кампа платформасына AES тиркемеси аркылуу киребиз. Ал үчүн компьютерден каалаган браузер аркылуу AES мугалимге киребиз. Азыр бул жерден биз Chrome браузери аркылуу AES мугалимге кирдик. AES мугалимге киргенден кийин оң тарапта турган 9 чекитти басабыз. 9 чекитти басканда бул жактан электрондук күндөлүк тиркемеси, Санарип Кампа жана Серебри деп чыгат. Эгерде сиз систем багытындагы предметтик мугалим болсоңуз, бул жерден Серебри деген тиркеме дагы кошо чыгат. Ал эми сиз систем багытындагы эмес предметтик мугалим болсоңуз, сизден Серебри тиркемеси чыкпайт. Санарип Кампа платформасына кирүү үчүн бул жерден Санарип Кампа деген тиркемени тандайбыз. Тандаганыбызда бул жактан Санарип Кампа деп өзүнчө вкладка болуп ачылып калат. Бул жерден сиз Санарип Кампага өзүңүздүн жеке кабинетиңиз аркылуу кирүү үчүн авторизациядан өтүшүңүз керек. Ал үчүн бул жерден мугалим дегенди тандайсыз. Андан кийин AES мугалим аркылуу кирүү деген баскычты басасыз. Басканыбызда Санарип Кампа платформасы жүктөлөт. Бул жерден башка тилге которууну сунуштайт. Которбой эле койсоңуздар болот. Андан кийин бул жакта Санарип Кампа тиркемеси платформасы ушундай болуп жүктөлөт. Жүктөлгөндөн кийин бул жерде сиздин аккаунтуңуздун белгиси пайда болуп калат. Эгерде сизде бул жерде кирүү деген баскыч турса, анда сиз Санарип Кампада өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кирген эмес болуп эсептелесиз. Ал үчүн кирүү деген баскычты басып, жанагындай эле мугалим дегенди тандап, AES мугалим аркылуу кирүү деген баскычты басып коесуз. Андан кийин бул жерден сиз өзүңүздүн жеке файлдарыңызды кошуу үчүн аккаунттун белгисинин жанындагы материал кошуу деген баскычты тандайсыз. Тандагандан кийин төмөн жака менюга өтөсүз дагы. Бул жерден эгер китеп жүктөөнү кааласаңыз, китеп дегенди тандайсыз. Эгерде 3D модель жүктөөнү кааласаңыз, 3D модель, көнүгүү жүктөөнү кааласаңыз, көнүгүү, презентация, сабактын планы, видео сабак, инфографика. Азыр бул жерден китеп жүктөө керек болсо, китеп дегенди тандасак, ушундай бет ачылат. Бул жерге китептин аталышын жазасыз, андан кийин авторун жазасыз. Азыр бул жерге биз бир китеп жүктөп көрөлү. Бул жактан азыр проводниктен карап көрөлү. Ушул китепти жүктөп көрөлү. Китептин аталышын көрүп коелу. Китептин аталышы Python сборник упражнений деп турат. Ушул аталышты жазып коелу. Азыр көчүрүп алып жазайын мен. Бул жактан көчүрүп алдык. Аталышын бул жерге жазабыз. Андан кийин автор деген жерге ошол китептин авторуну жазабыз. Бен Стивенсон дейт. Китептин авторуну жазып коебуз бул жерге. Андан кийин мазмуну деген жерге китеп тууралуу кыскача мазмун жазып койсоңуздар болот. Эгерде китепти файл түрүндө жүктөөнү кааласаңыз, анда файл тандаңыз деген жерди басып, бул жактан сиз ошол китепти тандап туруп, азыр бул жерден биз ошол китепти тандайлы. Мына китепти тандап туруп, открыть деген баскычты басканыбызда китеп жүктөлө баштайт. Бул жер 100% болуп толгонго чейин күтөбүз. Китеп жүктөлдү. Жүктөлгөндөн кийин ушул жерде жашыл птичка болуп калат. Андан кийин булагы деген жерге булактын аталышын жазасыз. Башкача айтканда, бул китепти сиз кайсыл булактан жүктөп алган болсоңуз, ошол булактын аталышын жазасыз. Ал эми бул жерге ошол сайттын, башкача айтканда, булактын шилтемесин коесуз. Андан кийин сүрөт деген жерге китептин сүрөтүнү жүктөп койсоңуз болот.
Бул жерден азыр китептин сүрөтүн жүктөп койдук мына. Андан кийин предмет деген жерден предметти тандайсыз. Мисалы, бул китеп информатикага тиешелүү болсо информатика, андан кийин кайсыл класска тиешелүү болсо ошол классты тандап койсоңуз болот. Бул жерден мисалы, эгер 9 класска тиешелүү болсо 9 классты, тил деген жерге эгер кайсы тилде болсо ошол тилди тандап коесуз. Мисалы, кыргызча болсо кыргызча, орусча болсо орусчаны тандайсыз. Андан кийин бул жерге текти жазып койсоңуз болот. Андан кийин сактоо деген баскычты бассаңыз, бул китеп мына Сценарий кампа тиркемесине жүктөлүп калды. Мурда дагы жүктөгөн экенмин, азыр кайра дагы жүктөп койдум. Бул жерден ушундай кылып жүктөп койсоңуздар болот. Андан кийин эгерде сиз тексттерди жазууда же маалыматтарды толтурууда ката кетирилген болсо же толуктоо киргизүүнү кааласаңыз, анда бул жерден карандаштын белгисин басып, кайра толуктоолорду киргизип, толуктоолорду киргизгенден кийин кайра сактоо деген баскычты басып коесуз. Эгерде өчүрүп коюуну кааласаңыз, анда бул жерден сиз китепти өчүрүп койсоңуз болот. Ал үчүн корзинанын белгисин басып өчүрсөңүз болот. Ушундай кылып китептерди жүктөсөңүз болот. Ал эми башка материалдарды жүктөө керек болсо, бул жерди басасыз. 3D модель дегенди тандайсыз. Тандаганыңызда бул жакта аталышы, мазмунун жазасыз. Андан кийин шилтеме деген жерге ошол 3D модельдин шилтемесин алып келип коесуз. На русском деген бөлүмүнө аталышын орусча жазып, мазмунун орусча жазып, шилтемесин коюп, бул жака сүрөттөрүнү коюп туруп, сактоо баскычын басып койсоңуз болот. Эгерде сиздин 3D моделиңиз кыргыз тилинде болсо, анда орусча бөлүгүн толтурбай эле койсоңуз болот. Ушундай эле бул жака шилтеме аркылуу материалдарды жүктөгөндө сиздерге эскерте кетчү бир жагдай, ачык булактардагы материалдарды жүктөсөңүздөр болот. Бирок ошол булактын аталышыны, шилтемесини, авторуну коюп сөзсүз түрдө. Ал эми автордук укуктар менен чектелген материалдарды бул жака жүктөбөй эле койгонуңуздар жакшы. Ал эми өзүңүздөрдүн жеке материалдарыңыздар болсо, анда ал жерден сиздер булактын аталышыны, шилтемес аталышын жазбай койсоңуздар да боло берет. Эгер сиздин кээ бир материалдарыңыз Google дискте болсо, бул жака шилтемесин эле алып келип койсоңуз болот. Сөзсүз түрдө материалдын өзүн жүктөөнүн кереги жок. Ушундай кылып, кийинки материалдарды дагы жүктөй бересиздер. Мисалы, презентация, сабактын планы, өзүңүз жасаган презентацияларды, сабактардын планын, видео сабактарды, инфографика. Эгерде ачык булактарда берилген материалдар болсо, аларды ошол булактардын аталышын жана шилтемесин көрсөтүү менен бул жака жүктөсөңүздөр болот. Эми бул жерден биз көнүгүүлөрдү түзүп көрөлү. Көнүгүүлөрдү түзүү үчүн ушул жерден материал кошуу баскычын баскандан кийин бул жактан көнүгүү дегенди тандайсыз. Көнүгүү дегенди тандаганда бул жерден ушундай бет ачылат. Предмет деген жерден сиз предметти тандайсыз. Эгерде алгебрадан түзө турган болсоңуз алгебра, андан кийин класс деген жерден классты тандашыңыз керек. Мына жылдызча менен берилген пункттар сөзсүз милдеттүү түрдө толтурула турган пункттар, бөлүмдөр болуп эсептелет. Классты тандайбыз. Андан кийин сиз көнүгүүнү кайсы тилде түзөсүз? Эгерде кыргыз тилинде түзө турган болсоңуз, кыргызча деген тандайсыз. Андан кийин тема деген жерден теманы тандашыңыз керек. Бул жерди басканыңызда 8-класска тиешелүү темалар чыгат. Бул жерден мисалы квадраттык тамыр түшүнүгү тапшырма дейт. Ушул темага байланыштуу болсо, ушул теманы тандайсыз. Андан кийин тема аталышы деген жерге аталышын жазып коесуз. Мисалы квадраттык тамыр деп койдук. Азыр аталышын ушинтип жаздык. Андан кийин бул жакка сиз
суроолорду жаза баштайсыз. Суроолорду жазганда төмөнкүдөй кылып жазасыз. Мисалы, бул жерде биринчи сурообуз жалгыз тандоо дейт. Бир гана туура жоопту тандоо деген суроо экен. Суроону жазуу үчүн суроонун оң тарабында турган карандаштын белгисин басабыз. Андан кийин бул жака суроону жазабыз, текст өчүрөбүз дагы. Бул жерге азыр мен жөнөкөй эле суроо жазып турайын. 5-9 барабар деп эле ушундай суроо жазайын. Андан кийин сактоо деген баскычты басабыз. Сактоо баскычын баскандан кийин бул жака жоопторду жазышыбыз керек. Бул жерге карандаштын белгисин басабыз дагы. Мисалы, 4 сактоо. Андан кийин экинчи жоопту жазабыз. -4 сактоо. Андан кийин бул жака 14 сактоо. Эгерде сиз 3 эле вариант менен берүүнү кааласаңыз, анда калган ашыкча варианттарды өчүрүп койсоңуз болот. Ал үчүн ушул варианттын сол тарабында турган ушул кызыл белгини басып койсоңуз, вариант өчүп калат. Ал эми бул жерде 15 деген жооп бул окуучуларга көрүнбөйт, анткени бул автоматтык түрдө 14төн кийин 15 келет дегендей мазмунда коюп атат. Эгерде сиз 4 вариант кылууну кааласаңыз, анда бул жерден плюс белгини басып, өзүңүз каалаган вариантты кошсоңуз болот. Азыр бул жерге 15 деп коеюн. Андан кийин туура жоопту көрсөтүү керек. Туура жоопту көрсөтүү үчүн төмөн жакта туура жоопту белгилөө деген баскыч бар. Ушул баскычты басабыз. Баскандан кийин бул жактан сиз туура жоопту тандап коесуз. Туура жоопту тандагандан кийин бул жерден колдонуу деген баскычты басып коебуз. Бул суроо сакталды. Суроо сакталгандан кийин, эгерде сиз бардык тапшырмаларды түзүп бүткөн болсоңуз, анда сактоо деген баскычты басасыз. Эгерде дагы тапшырмаларды кошууну кааласаңыз, суроо кошуу деген баскычты бассаңыз болот. Эгер кокусунан сактоо баскычын басып алган болсоңуз, эмне кыласыз? Мисалы, мына сактоо баскычын басып алган болсоңуз, тест түзүлдү дейт. Анда сиз кайра бул тестке толуктоо киргизүүнү кааласаңыз, өйдө жакта өзгөртүү, өчүрүү деп турат. Өзгөртүү деген баскычты бассаңыз, кайра ошол сиз түзүп жаткан суроо чыгат. Төмөн жака түшөсүз дагы. Бул жерден суроо кошуу деген баскычты басасыз. Баскандан кийин эми бул жерде суроонун тиби жалгыз тандоо деп турат. Бул жерден ушул белгини бассаңыз, бул жакта суроолордун типтери чыгат. Мисалы, рейтинг дейт, белгилер, жылдыздар, быйтыкча дейт. Мисалы, жылдыздар деген тандасаңыз, бул жактан жылдыздар түрүндө окуучулар белгилешет. Карандаштын белгисин басабыз дагы, бул жака суроону жазабыз. Мисалы, силерге же болбосо мындай дейли, сен бул тема боюнча канчалык түшүндүң деп коелу. Андан кийин сактоо деген баскычты басып коебуз. Бул жерде окуучу канчалык деңгээлде түшүнгөндүгүнү жылдызча аркылуу белгилешет. Андан кийин кайра дагы суроо кошуу. Эми бул жерден дагы биз тибини тандап алышыбыз керек. Жалгыз тандоо деген жерди басабыз дагы. Бул жерден мисалы бир нече варианты туура болгон тесттик суроолорду түзүүнү кааласаңыз, анда көп тандоо дегенди тандайсыз. Эгерде ачылуучу тизме түрүндө түзүүнү кааласаңыз, анда ачылуучу тизме түрүндө дегенди тандайсыз. Ал эми көп тандоо ачылуучу тизме. Бул ачылуучу тизмеде биринчисинде бир гана тизмеден бир гана туура жоопту тандоо мүмкүнчүлүгү болот. Ал эми көп тандоо ачылуучу тизмеде бир нече туура жоопторду тизмеден тандоого мүмкүнчүлүк болот. Азыр биз ушуга түзүп көрөлү. Тандайбыз. Тандагандан кийин бул жака жоопторду
жазышыбыз керек. Мисалы математикалык бул жерге суроону жазалы. Азыр суроону жазып алалы. Суроону жазуу үчүн бул жерден математикалык белгилерди жазуу үчүн Word программасын ачып алабыз. Word программасын ачкандан кийин математикалык белгилерди жазуу үчүн вставка менюсун тандайбыз. Андан кийин бул жактан уравнение баскычын басканыбызда бул жерден математикалык символдор чыгат. Азыр бул жактан биз тамырларды жаза турган болсок, тамыр белгисин тандайбыз. Андан кийин бул жерден тамырдын түрлөрү чыгат. Квадраттык тамыр болсо ушуну тандайбыз. Андан кийин бул жакка тапшырманы жазабыз. Мисалы, азыр бул жакка биз жооптор жазак. Азыр суроону жазып коелу. Туура жоопторду тандагыла деп коелу. Туура жоопторду тандагыла же белгилегиле. Андан кийин сактоо деген баскычты басабыз. Эми бул жакка жоопторду жазабыз. Мисалы бул жерге 49 барабар 49 барабар плюс минус 7 дейли. Плюс минус дегенди ушул жерден белгилейбиз да. Плюс минус 7. Андан кийин бул суроону жоопту текстти көчүрүп алабыз. Көчүрүп алып туруп сайтка келебиз да. Бул жакка жоопту коебуз. Андан кийин эгерде бул жерде ушундай болуп жатса, кандай кылабыз? Ушундай болуп жатса, жаңыртуу деген баскычты басып алып туруп, бул жерден кайра суроого кирели. Өзгөртүү деген баскычты басалы дагы. Акыркы бул жерге баралы. Бул жерден азыр өчүрүп коелучу. Бул жерден тандоо. Бул суроону өчүрүп турайын, кайра кошуп көрөлүчү. Суроо кошуу деген баскычты басып туруп, бул жерден биз жооптордун тушунда дагы ушундай карандаштын белгиси чыгып туруш керек экен. Эгер чыкпай калса, ошол суроону өчүрүп туруп, кайрадан жаңыдан кошсоңуздар чыгат. Бул жерден азыр жалгыз тандоо деген жерди басып туруп, көп тандоо ачылуучу тизме дегенди тандайлы. Бул жерден так, плюс минус 7. Жок, азыр бул сурооду ката кетип калды окшойт да. Бул суроону өчүрүп турайынчы, башка суроо түзүп көрөлү. Суроо кошуу. Эми бул жерден мисалы логикалык маани дегенди тандап көрөлү. Логикалык маани дегенди тандаганда бул жерде туура же жок, ооба деген суроо түзүш керек экен. Бул жакка биз мисалы жазалы. 49 тамыр астында 49 барабар плюс минус 7 дейт. Бул жерден биз суроону жазабыз. Текстти коелу. Сактоо деген баскычты бастык. Андан кийин бул жерден туура жоопту көрсөтүшүбүз керек. Азыр бул жооп туура эмес. Бул жактан сиздер бул жерди кааласаңыздар туура эмес деп текстти өзгөртүп койсоңуздар да болот. Азыр жок, ооба болуп тура берсин. Бул жерден туура жоопту тандаңыз деген баскычты басып коюп, туура жоопту көрсөтүп коебуз. Андан кийин колдонуу деген баскычты басып коебуз. Дагы суроо кошуу керек болсо, суроо кошуу деген баскычты басып туруп, бул жактан суроонун тибин тандап алабыз. Жалгыз тандоо деген жерди бассак, бул жактан суроолордун типтери чыгат. Мисалы, дагы логикалык маани дейли. Бул жакка эми мындай дейли.
3 деп коеюн. Бул жерге тамыр астта 9 барабар, тамырдын ичинде 9 барабар 3 деп коелу. Ушул суроону бул жакка алып келип коелу. Бул жерден карандаштын белгисин бастык. Суроо 1 деген текстти өчүрүп туруп, бул жакка суроону койдук. Андан кийин сактоо деген баскычты бассак, суроо коюлду. Бул жерде тексттерди кааласаңыздар өчүрүп койсоңуздар, өзгөртүп койсоңуздар болот. Мисалы, туура, ал эми бул жагына туура эмес деп текстти өзгөртүп койсоңуздар болот. Андан кийин туура жоопту тандаңыз деген баскычты басып туруп, туура жоопту белгилеп коебуз. Колдонуу деген баскычты басып коебуз. Андан кийин дагы суроо кошуу керек болсо, бул жактан суроо кошуу деген баскычты басасыз. Биринчи кезекте суроонун тибин тандап алсаңыз, суроону ошого жараша түзгөнгө жеңилирээк болот. Эгерде окуучулар суроону кандайдыр бир файл түрүндө жүктөө керек болуп турган суроо түзө турган болсоңуз, анда файлдарды жүктөө дегенди тандап түзсөңүз болот. Ошондо окуучулар сиздин сурооңузга жоопторду файл түрүндө жүктөшөт. Ал эми сүрөт тандоо дегенди бассаңыз, окуучулар туура жооп, суроого жооп берүү үчүн туура келүүчү сүрөттөрдү тандоо аркылуу белгилешет. Жана башка, бул жерде рейтингдер, эгерде текст киргизүү десеңиз, бул жака окуучулар текст киргизет. Текстти ар кандай киргизиши мүмкүн. Мисалы, дата убактысы, электрондук почта аркылуу жөнөтүү, саны, сыр сөз жана башка. Ушундай кылып түзсөңүздөр болот. Бул жакта бир канча типтери бар. Азыр бул жерден матрица бирдиктүү тандоо дегенди тандап көрөлү. Бул жерди тандагаңыздарда ушундай чыгат. Бул жактан мисалы мындай деп коелу: квадраты берилген санга барабар болгон терс эмес сан деген текстти жазалы. Бул жерге текстти жазып көрөлү. Квадраты терс квадраты берилген санга барабар болгон терс эмес сан дейли. Андан кийин экинчиге мынтип жазып көрөлү. Экинчиге квадраты берилген санга барабар болгон деп жазып көрөлү. Квадраты берилген санга барабар болгон деп коелу. Андан кийин бул жака мамыча деген жерге жазалы. Бул жерге арифметикалык квадраттык тамыр. Арифметикалык квадраттык тамыр деп коелу. Тамыр деп аталат деп коелу. Андан кийин экинчи мамычага квадраттык тамыр деп аталат деп коелу. Квадраттык тамыр деп аталат. Үчүнчү мамычаны кааласаңыздар өчүрүп койсоңуздар болот. Андан кийин бул жака суроону жазып коелу. Суроо бул жерден дал келтирүүнү аткаргыла деп коелу. Дал келтирүүнү аткаргыла. Сактоо. Эми бул жерден биз туура жоопторду көрсөтүшүбүз керек. Туура жоопту белгилөө дегенди басалы. Бул жерден квадраты берилген санга барабар болгон терс эмес сан, бул арифметикалык квадраттык тамыр деп аталат.
Ал эми квадраты берилген санга барабар болгон сан, квадраты берилген санга барабар болгон сан квадраттык тамыр деп аталат. Андан кийин бул жерден колдонуу деген баскычты басып коебуз. Колдонуу деген баскычты басканыбызда үчүнчү мамычага дагы жазышыбыз керек экен. Үчүнчү мамычага квадраты берилген санга барабар болгон терс эмес сан. Үчүнчү мамычаны бош эле калтырдык. Ушундай кылып суроолорду түзөсүздөр. Суроолорду түзгөндөн кийин бул жерден сактоо же болбосо сиз өзгөртүп аткан болсоңуз кайрадан жаңыртуу деген баскычты басып койсоңуз сиз түзгөн суроолор бул жака жүктөлүп калат. Сиздер Санарип Кампа платформасында ушундай кылып материалдарды, көнүгүүлөрдү кошсоңуздар болот. Эгерде сиздер көнүгүүлөрдү түзүп жатканда ушул жердеги жолчолорду толук толтурбасаңыздар, анда бул жакта суроо түзүп атканда ката деп чыга берет. Мисалы, бул жерден предметти өзүңүз жазасыз, классты предметти тандайсыз, классты тандайсыз. Андан кийин бул жерден тема деген жерди басканыңызда ушул 8 класска тиешелүү бардык темалар чыгат. Ушул жерден тиешелүү теманы тандайсыз. Андан кийин аталышы деген жерге сиз аталышыны жазсаңыз да болот экен, жазбай койсоңуз да болот экен. Анткени бул жерде аталышы деген бөлүмдө жылдызча белгиси жок. Жылдызча белгиси бар пункттарды сөзсүз түрдө толтуруу керек. Ушундай кылып Санарип Кампа платформасында өзүңүздөрдүн ар кандай материалдарыңыздарды жана өзүңүздөр түзгөн көнүгүүлөрдү жүктөсөңүздөр болот.